Алато 24 каналының түз эфирин өзөктүү маселе программасы улантат. Берүүнү мен Мерим Сырдыбаева алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программада мамлекеттик органдардагы кадрларды башкаруу, эффективдүү ишмердүүлүктүн кепили деген теманын алкагында болмокчу. Бул үчүн студиябызга мамлекеттик кадр кызматынын статс катчысы Бакытбек Сагынбаев менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин статс катчысы Айбек Мамыралиевди студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Мамлекеттик органдарга барыбыз белгилүү болгондой, баягы мамлекеттик кызматкерлер атайын кадр кызматы тарабынан тестирүүлөөдөн өткөрүлүп, экзамендерди тапшыргандан кийин кабыл алынат. Андыктан биринчи суроом Бакыт Эсенбаевич сизге болмокчу. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматка кызматкерлерди тандоодо кандай критерийлер, кандай талаптар коюлган? Жакшы, мен баштан баштайт элем. Конституцияда 52-нчи беренесинде жазылган так, ар бир Кыргызстандын жараны бирдей укугу бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматка өтүүдө. Ошон үчүн бир эле механизм бар, бирдей укугун коргогонго. Бул конкурс. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка, административдик кызматтарга конкурс аркылуу өтүшөт. Конкурстун 4 этабы бар. Биринчи этабы бул баягы документтер, тапшырган документтердин квалификациялык талаптарга туура келбөө комиссия тарабынан карайт. Бул өзү орган. Кайсы органга тапшырса, ошол органга берет. Комиссиясы, статс катчылар комиссиясынын представитель болуп эсептелет. Экинчи этабы, сиз айткандай, мамлекеттик кадр кызматынын тестирүү борборунан тест өтүшөт. 60 суроодон тест түзүлөт. Основной тест предметин деп коебуз. 50%-тен өткөндөр 3-чү этапка барышат. 3-чү этап кайта ошол кайсы органга тапшырса, ошол органга барып, ал жерде практикалык тапшырма жазышат. Адан да өткөндөн кийин 10 балл алыш керек. Адан өткөндөн кийин аңгемелешүү, собеседование өтүшөт. Собеседованиеден кийин анан жумушка даяндаганга сунуш берилет комиссиянын артынан. Ошондой эле анда бир жолу айтып коюшмун бир нерсени. Эң кенже кызмат ордуларына көп суроолор болот. Жогорку билимибиз бар, бирок опытыбыз, стажыбыз жок, мамлекеттик же муниципалдык кызматка өтө албайт экенбиз. Андай эмес. Кенже кызматына стаждын кереги жок. Билими болсо, гражданин билими конкурстан өтсө, дайын алса болот. Түшүнүктүү. Айбек Абасканович, мен билгенден сиз көп жылдан бери баягы жетекчилик кызматтарда иштеп келе жатасыз. Айтсаңыз, баарыбызга белгилүү, баягы көп эле учурларда айтылат, мамлекеттик кызматтарда тажрыйбалуу, билимдүү кызматкерлер токтобойт депчи. Айтсаңыз, аларды кармап калууга эмне тоскоол болуп жатат? Алар эмне үчүн баягы мамлекеттик кызматтарда иштегилери келбейт? Бул эми эң биринчиден бардыгыбыз адам болгондуктан эң биринчи бул адамдык шарттарга байланыштуу болот. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта иштеген тажрыйбалуу жана өзүнүн профессионалдуу өтө күчтүү адамдарга жакшы мамлекеттик кызмат эмес мекеме ишканалардан сунуштар көп болот да. Ал жакта алар андай кызматкерлердин мындайча айтканда керек. Ошондуктан алар өздөрүнүн айлык маянасы менен кызыктырып, мамлекеттик кызматка барганда көбүрөөк акча сунуштап, анан ошол жака өтүүсү байкалууда да. Бул эми адамдык шартка байланыштуу деп атпайм. Эң биринчи себеп ошол да. Айтсаңыз, негизи ошо кадрлардын, кетип калган кадрлардын ордун толуктоо, издөө иштери кандай жүрөт? Аларды кармап калуу үчүн кандайдыр бир иштер жасалабы сиздердин мындай мекемелер тарабынан? Жетекчилик тарабынан? Сиз айткан суроону түшүнүп жатам. Бүгүнкү күндө ошо негизинен статистиканы алганда мамлекеттик кызматтан кеткен кызматкерлердин көбүрөөк деген сөз бар. Бирок мен өзүм жеке ведомствомдон ала турган болсок, салыштырмалуу бөлөк ведомство, министерстволор менен биздин мекемеде бизден жумуштан кеткен акыркы 5 жылдын ичинде андай статистика жок. Бул эмне себептен? Себеби сиз айткандай, биз ушул биздин тажрыйбалуулугу бар профессионалдуу кызматкерлерди жумушта сактап калганга өтө көп көңүл бурабыз. Ал эң биринчи ошо жаңы эле айтып өткөн айлык маянасын, шарттарды кызыктыруу, аларды кандайдыр бир сезимдерин ойготуп, мамлекетке кызмат керектигин түшүндүрүү жана ар кандай материалдык жана материалдык эмес стимулдарды кылып ушундай алып
алып калганга карманга аракет кылып келатабыз. Мына жакында эле президент мамлекеттик кадр кызматынын жетекчисин кабыл алып, ошол учурда айтты да, мамлекеттик кызматкерлердин резервин түзүүгө өзгөчө көңүл буруу керектигин айтып, буга байланыштуу аларды мамлекеттик кызматкерлерди андан ары жумушка орноштуруу жана ар дайым квалификациясын жогорулатуу максатында улуттук кадр резервинин иш механизмдерин иштеп чыгууну талап кылды да. Мына ушул кадрлар резервине кирем дегендер каяка, кандай документтер менен кайрылышса болот? Маалымат үчүн айтып коеюн, 800 адам былтыр биринчи жолу өткөзгөнбүз, жаңы механизмди иштеп чыгып. 800 адамдан азыр резервде 32 адам өттү. 32 талапкер өттү резервге. Ну, кандай дальнейшем кандай иш кылабыз? Алар келечекте каяка барып иштешет? Окутуу маселеси турат астыбызда. Жылдан жылга гос заказгаларда киргизип, чет мамлекетке окуу саяка жөнөтүп атабыз. Экинчи маселе, ушу резервге киргендерде болсо биз азыр рабочий группаларга болобу, же экспертный группаларга чакырып, ошол жерде иштетип, алардын ошонун опытын көрүп атабыз. Каерден информация алса болот деп суроо бердиңиз. Биздин мамлекеттик кадр кызматынын атай сайты бар. mkk.gov.kg деген ушу сайттан жана мамлекеттик кызмат деген гезитибиз бар. Ошол жерден маалымат алса болот. Андан тышкары биз средства массовой информации дагы жарыялайбыз. Ушу конкурстун астында бир ай калганда информация берилет. Мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу, эффективдүү болушу үчүн баягы тажрыйба көрсөткөндөй, персоналды туура башкаруу өтө маанилүү экенин тажрыйба көрсөттү да. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө мамлекеттик органдарда кызматкерлерди башкарууда кандай жаңы технологиялар колдонулат? Мен баштап берейин. Мамлекеттик кадр кызматынын демилгеси менен көп жылдан бери ИСУЧР деген бир программаны ишке ашырабыз деп аракет кылып аттык эле. Мына Кудай кааласа быйыл башталды. Автоматизированная система управления человеческим ресурсом деген бир программаны киргизип атабыз. А жерде баягы кагаз жүзүндө эмес, электронный вариантта баардык информация, кызматкерлердин саны, пол, стажы, тажрыйбасы баардыгы ошо бир базада болот. Бул бир. Экинчи, окутуу маселесин дагы биз ошо эмеге өткөрүп атабыз. Заманбап механизмдерине атай программа түзүлүп, онлайн окутууга дагы азыр ошо иштеп атабыз ошол жагынан дагы. Ошондой современный заманбап механизмдерди киргизүүдөбүз азыр. Кудай кааласа, пландардын астында дагы 4 программа бар. Ошону киргизип алсак, ойлойбуз биз бир современный системага өтөбүз деп. Негизи айтылып келет го, баягы бир киши жасаган ишти бизде бир 2-3 кишиге бөлүп койгон депчи. Ошондой нерселерди алдын алуу үчүн сиздерде кандай кадрларды башкарууда кандай технологиялар колдонулат? Кандай дейсиз дагы? Бир адам жасай турган ишти 2-3 киши жасаган учурлар көп деп айтылат да, баягы кызматкердин сандан сапатка өтөлүү деген. Ошо айтсаңыз, бүгүнкү күндө кандай технологиялар колдонулат ошол? Мамлекеттик кызматта андай сөздөр айтылат, бирок бул чындыкка дал келбейт. Анткени мына жыл сайын баягы мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартуу боюнча жыл сайын реформа болуп, жылда азыркы учурда баягы андай бир ишти 3 киши жасайт деген негизинен андай туура эмес да. Ал эми жаңы эле айтып кетпедиби, жаңы технологиялар депчи. Андан тышкары бүгүнкү күндө ар бир ведомстволор өздөрүнүн ведомственный баягы жаңы өздөрүнүн ишине жараша технологиялары бар да. Анткени баары окшош эмес. Андан тышкары бүгүнкү күндө көрүп атпайсыздар, талап мындай да, мамлекеттик кызматкер өзүнүн ишмердүүлүгүнөн тышкары бүгүнкү күндө ал ошол эле убакта англис тилин билиш керек. Бул азыркы замандын талабы. Компьютерди билиш керек. Азыркы информационный технологияларды билиш керек. IT кичине маалыматы болуш керек да. Буларда ушул жаңы технологияларды бүгүнкү шарт мамлекеттик кызматкер өзү алдынча үйрөнгөнгө мындай талап кылып атат да. Ошондуктан мындай иштер болуп атат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңизге рахмат. Рахмат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада өлкөнүн мамлекеттик органдарындагы кадрларды башкаруу системасы тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын статс катчысы Бакытбек Сагынбаев жана монополияны жөнгө салуу агенттигинин статс катчысы Айбек Мамыралиев менен кеп кылдык. Сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар.